Салам радиосунда жаңылыктар. Саламатсыз бардыктуу угарман жана YouTube каналыбыздын көрүүчүсү. Кезекте жаңылыктардын чыгарылышы. Аны менен мен Сезимай Жураева тааныштырам. Баткенде кызамык илдети күч алууда. Баткен облусунун аймагында жыл башынан бери кызамык илдетине 12 бала чалдыккан. Анын 4-өө Баткен районунда, 5-өө Кызылкия шаарында, 3-өө Кадамжай районунда катталган. Бул тууралуу Сала медиага Баткен райондор аралык санарип көзөмөл борборунун башкы дарыгери Айсел Кошпаева билдирди. Бүгүнкү күндө кызамык боюнча жалпы эпидемиологиялык кырдаалды кооптуу деп айтсак болот. Себеби бала төрөлгөндөн баштап эле эмдөөдөн баш тартып келишет. Ошолордо 3-кварталга алганыбызда бизде 3 кварталдын жыйынтыгы менен ушул 200-гө жакын ата эне баш тартышты да. Бул деген ошол төрөлгөндөн баштап эле баардык пландуу түрдөгү вакциналардан баш тартып коюп атышат. Орозо айт майрамында милиция тынчтыкты камсыздап берет. Баткен бүгүн Орозо айт майрамына карата Баткен облустук ички иштер башкармалыгынын жетекчилиги горизонттук кароо өткөрүү, ар бир кызматкердин кийген формалары, алып жүргөн көлүктөрү бир катар текшерүүдөн өттү. Бул саптык кароо майрам алдында коомдук тартипти сактоо, майрамга карата кызматкерлердин даярдыктарын текшерүү, майрамдык иш-чараларда коомдук тартипти жана жарандардын коопсуздугун камсыздоо, укук бузууларды жана кылмыштуулуктун алдын алуу максатында уюштурулду. Эртеңки күнү Орозо айт майрамы. Ошол эртеге биздин жарандар 30 күндүк Орозосунун айт майрамына бардыгы мечиттерге барып намаз окуп, өзүнүн ойлогон ой тилектери кабыл болсун деп мечитке барышат. Ошондуктан биз бүгүнкү күнү Баткен областы боюнча 130 ошол мечит бар. Ошол мечиттерде эртең айт намаз, Орозо айт намаз окулат. Ошол жерде коомдук коопсуздук камсыз кылуу үчүн кызматкерлер бөлүндү. Ошо 300дөн ашуун кызматкер област боюнча андан сырткары ыкчам кызматкерлер бар. Ар бир мечиттин ишин иш алып барышат. Кандайдыр бир шектүү жарандар мечитке келген болсо, олорду алдын алуу иш алып барышат. Облус аймагындагы Орозо айт намазы окулчу 130 мечитте жарандардын коопсуздугун сактоо, ошондой эле жол коопсуздугун алдын алуу максатында тийиштүү кызматкерлер кызмат өтө жагы айтылды. Эске сала кетсек, эртең 21 апрель Орозо айт намазы жума намазы окулуп жүргөн мечиттерде окулмай болгон. Баткенде эртең мененки саат 6-дан баштап баяндар айтылып, куттуктоолордон соң 7:30 айт намазы окулат. Жылдын мыкты мугалимине ким татыктуу болду? Жылдын мыкты мугалими 2023 сынагынын шаардык туру өттү. Баткен шаардык мэриянын маалыматына караганда Мелдешке шаардагы 10 орто мектептин мугалимдери катышты. Бул бардык катышуучуларга Баткен шаарынын мэриясы тарабынан, ошондой эле Баткен шаардык билим берүү, Баткен шаардык мугалимдердин кесиптик профсоюз тарабынан 3 тараптуу келишим негизинде ар кандай сыйлыктар каралган. Атап өтсөк, Баткен шаарынын мэриясы тарабынан 1-чи орунга 35 000 сом, 2-чи орунга 25 000 сом, 3-чү орунга 15 000 сом, ошондой эле Баткен шаардык билим берүү бөлүмү жана Баткен шаардык профсоюз комитети тарабынан ар кандай сыйлык кызыктыруучу белектер каралган. 1-чи орунду Жомарт Бокомбаев атындагы орто мектептин мугалими Нургүл Сулайманова, 2-чи орун Садыков атындагы башталгыч мектептин мугалими Самара Батаярова, 3-чү орун Баткен областык гимназия жатак мектебинин мугалим Жаңылай Имаралиева ээ болду. Белгилей кетсек, бул сынак жыл сайын мугалимдик кесиптин кадыр баркын жогорулатуу, билим берүү уюмдарынын таланттуу чыгармачылык менен иштеген мугалимдерин аныктоо, аларды колдоо жана кубаттоо, ар бир мугалимдин өзүн өзү жана кесиптик сапаттарын көрсөтүшүн камсыздоо максатында уюштурулуп келет. Баткенде чуркоо боюнча мелдеш өтөт. Облустук бийликтин маалыматына караганда, мелдеш Кыргыз сомунун 30-жылдыгына карата уюштурулган. Бул тууралуу Сала медиага Баткен облустук жаштар иштери жана дене тарбия спорт башкармалыгынын башчысы Кубаныча Сакалов билдирди. Баткен шаарынын тургундары, Баткен районунун тургундары ошондой Баткен шаарында жайгашкан бардык улустук бардык мекеме ишканалар менчигинин түрүнө карабастан уюмдардын кызматкерлери катыша алат. Катталуу 20 апрелге чейин Баткен облустук драмалык театрынын алдынан билет саат 9:00. Облус драма театрынын алдынан эркиндик эсин айланып, Нуртелигинен айланып, Нургазиев көчөсү менен стадионго барышат. Ал эми эркектер түз барып Кызыл жол квартасынан
көйдө Баткен шаардык мэриясы жайгашкан Жусупов көчөсү менен Борбордук стадионго келет. Мелдешке облустук бийлик Улуттук банктын Баткендеги өкүлчүлүгү жана ЮСАИДтын мыкты азыктануу долбоору демөөрчүлүк кылат. Чуркоо кыз-келиндер жана эркектер арасында өтөт. Жыйырманчы апрелге алынган жаңалыктар мына ушулар болду. Кийинки эфир аркылуу амандашканча саламатта туруңуз. Салам радиосунда жаңылыктар.